2023 жылы Юстиция министрлиги тарабынан атайын дөмөрчүлөр менен соглашение түзүлүп, ошонун негизинде автоматташтырылган регистрация, каттоо жана нотариат жөнүндө келишим түзүлгөн. Ошонун негизинде эки система иштелип чыкты. Азыркы 2024 жылы 1 февралынан баштап ошо эки система ишине киргизилип атат. Электрондук нотариат жөнүндө айтып берсек, бул баягы коррупциялык тобокелчиликтерди жокко чыгаруу үчүн нотариус өзүнүн бетин тосуп туруп, ошо нотариус кол коюп атабы же башка киши кол коюп атабы деген тобокелчиликти жокко чыгаруу негизинде ушундай жаңы немелер киргизилип атат. Анан личный кабинет деген биз системага киргиздик. Бул ар бир жаран, Кыргыз Республикасынын жараны ошо электрондук нотариаттын ичинен личный кабинет ачып, нотариуска кайрылышка болот. Бул нотариальный кандай бир иш аракетти тандайт, нотариусту тандайт, анан даяр документтелерди барып алып кетсе болот. Кийинки этабында чет өлкөдө жүргөн биздин мигранттар жана баягы биздин жарандар ошо нотариалдык иш аракеттерди онлайн жана дистант түрүндө алса болот. Бул эми 3-этапта биз ойлоп атабыз, июнь айында ишке ашат го деп. Ал эми регистрация бул дагы автоматташтырылган система. Азыркы учурда ошо системага кирип биз онлайн юридикалык жактарды каттоого тургуза алабыз. Баягы атайын полялардын баарын толтурса, жаран ошо электронный свидетельствоны колуна алат.